Кадырлуу кыргызстандыктар, урматтуу депутаттар, Кудайга шүгүр, алгач ушул биздин урматтуу президентибизге Садыр Нуркожоевичке жана ошондой эле бардык депутаттар сиздерге терең ыраазычылык билдирем, таазим этем, рахмат айтам. Өзүм ошол болгон тажрыйбамды жумшап, жаш күчүмдү жумшап, ошол жерде ант бергендей эле биринчи кезекте эл үчүн, биринчи кезекте ошо мамлекет үчүн иштеп берем деп ишенип кете алам. Ошондой эле чогуу сиздер менен бардыгыбыз бирге, бир команда болуп, бир ушул жерден ишибизди алып барабыз деп терең ишенип кете алам. Президентибиз Садыр Нуркожоевич башында туруп кандай гана реформалар өткөзгөнү жок, кандай гана катуу тапшырмаларды берген жок. Ошолордун алкагында, талаптардын алкагында мамлекетибиз болбогон чоң өнүгүүгө алып келди. Экономикабыз көтөрүлдү, коррупция менен күрөш болду. Ал эле эмес мына эл аралык дүйнөдө дагы өзүбүздүн ордубуз пайда болду, авийибиз пайда болду. Ушунун бардыгы мен ойлойм ошол президентибиздин башында баштаган жумуштардын бардыгынын алкагында келип отурат. Ага дагы сиздер менен чогуу биргеликте ушул жогорку кеңештин салымы өтө зор. Өтө зор. Бул али алдыда эле дагы көп иштер болот. Мен ойлойм ушул созуктагы сиздер менен чогуу биргеликте колуна кол, бутуна бут болуп, биз дагы чоң салымыбыздарды дагы деле кошо беребиз. Мына Кудай буйруса, өзүбүз ушул жерде элибиз жакында эле шайлап берди, үмүт артты, ишеним көрсөттү, аманат кылып тапшырды. Ошол аманатты мен ойлойм сиздер менен чогуу эч качан жерде калтырбайбыз. Биринчи кезекте элибиз үчүн иштеп беребиз. Анан айтып кете турган дагы бир жагдай, мамлекетибиз бир, ошол мамлекетти ар кандай бөлүүгө же бир башка бир ар кандай регион болобу, же меники болобу, же сеники болобу дебей, анын бардыгына бөгөт коюп, мына менин биринчи эле тапшырмам ушул жерде аппаратка ар бир депутатка бирдей мамиле кылуу. Бардыгыбыз 90 депутатыбыз, бардыгыбыз бирдейбиз, бирбиз, бир командабыз, бир жумушту алып барабыз деп ойлойм. Ошондуктан эч кандай бөлүнүү сөлүнүү жок, баарына бирдей жакшынакай бардык кызматты ак кылып, анан албетте парламенттин дагы ишмердүүлүгүн дагы да жакшыртабыз. Мына Нурлан байке өзү канчалаган жакшы иштерди кылды. Ушул цифровизациянын да экинчи этабын кылып, комитеттерде дагы бир топ жумуштарды өзгөртүп, жакшыртып, ушунун алкагында иштейбиз деп ойлойм. Анан эми элибиз эл ишеним көрсөткөндөн кийин сөзсүз түрдө мына эл менен да жолугушууларды алдын ала графиктерин түзүп алып, ар бириңиздердин көтөргөн суроолоруңуздар, ошол жерде эл көтөргөн маанилүү жагдайлардын баардыгын чечкенге мен сиздер менен чогуу бирге барайын деген да ушундай ниетим бар. Кудай буйруса 30 округ болсо, 30 округту бир жылда эле сиздер менен чогуу барып, ошол округтардын алкагында элден көтөргөн ар бир ушул талапты, эл көтөргөн ар бир маселени чогуу биргеликте ишерип, ушул аткаруу бийлиги менен чогуу иштегенге күчүмдү жумшайм. Кайсыл бир жагдайлар болбосун, мына аппаратка экинчи тапшырма, мына Кудай буйруса жума күндөрү, пятница күндөрү сиздер менен чогуу, эгерде оор маселелер боло турган болсо, аларды ошол жерде чече турган бир өзүнчө площадка түзүп, тегерек столдор өткөзөбүзбү, башка бир болобу, бир депутат көтөрөбү, 5 депутат көтөрөбү, жалпы депутаттар көтөрүп, айтор ушундай көйгөйлөрдү чогуу биргеликте иштегенге ушундай площадка түзүлөт. Кудай буйруса ушул айтылган элибиздин ушул наказдарын аткарганга мен ойлойм толук түрдө бизде күчүбүз да жетет, биздин да ушул укугубуз да жетет. Анын алкагында биздин эң маанилүү ушул мыйзам жазуу, эң керектүү элдин жашоосун жакшырта турган мыйзамдарды ойлойм жазып беребиз, кабыл алып беребиз. Ошолдон эле кабыл алган мыйзамдарды көзөмөлдөп беребиз. Анан ушул айтылгандай эле ушул элдин наказдарын дагы толук түрдө аткарганга мүмкүнчүлүктөрдү кылып беребиз деп ойлойм. Ошондуктан урматтуу депутаттар, урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич, баарыңыздарга чын жүрөктөн дагы бир жолу ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Колдоп бергениңиздерге дагы бир жолу чын жүрөктөн рахмат. Процедурный 6-нчы. Урматтуу коллегалар, менин тарыхымда биринчи жолу спикер мындай өзүбүз шайладык, эч ким көрсөтүп бербей бизге спикерди. Мен ошону көрдүм да бүгүнчө. Анан экинчиден айтайын деген, мен ушундай адам экен, мен ушундай Кудай жаратып берем. Кеткенине деле пакта кое бербейт экен, келгенине деле пакта койбойт экен, мен ушундай кылыптыр да. Кечирим сурайм мен. Айтайын деген, Мардан Абдрахманович, аманатты алып кетесиз деп ойлойм мен.
чын жүрөктөн сизге ошол аманатты аткарганды чын жүрөктөн каалайм. Рахмат. Рахмат. Анан дагы бир айтып кетейин деген жерим, баягы чындап эле азыркы айтып кеткениңиздей болуп, баарыбызга тең карап, Марьян Абдрахманович, 90 депутатка болобу, өкмөткө болобу, баарыбызга тең карап, жаныңарга эч кандай шайкаларды мындай талпа кылбай жаныңызгачы жакшы иштеп бересиз деген ойдомун. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, бүгүнкү каралган күн тартибинде маселелердин баардыгы жыйынтыктадык. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы кызматынан өз эрким менен кетүүгө чечим кабыл алдым. Кана кимин канча Кыдыршаевичтей чек араны чечүүдө мен ошол вице-премьерлерге айтар элем. Ал кишине жаман сөз айтуудан биз өйдө болушубуз керек. Биз кыргыз эли элге, мамлекетке кызмат кылган уулдарын сыйлай билишибиз керек. Ошол кезде жанын оозуна тиштеп алып, президенттин тапшырмасы менен чуркап жүрүп чечти да ошол маселени. Биз расмий сапарда жүргөн мезгилде биздин өлкөбүздө бир топ саясий оош кыйыштар болуп кетти. Буга бардыгыбыз күбөбүз. Ошондо ушу менин дарегиме дагы бир топ сөздөр айтылып, ар түрдүү маселелер болуптур. Мен айтып коет элем, биринчиден, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргыз эли, мен бир эки адамга же бир адамга кызмат кылбайм. Мен кыргыз элине, кыргыз парламентине кызмат кылып келатам. Мындан кийин дагы кыргыз элине, кыргыз парламентине, кыргыз мамлекетине кызмат кылам. Ошондуктан мени бир эки адамга же бир адамга байлаган туура эмес. Кудайга шүгүр, мынакей өзүңүздөр билесиздер, 2022 жылы 5 октябрда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына төрага болуп шайландым. Ошол күндөн ушул күнгө чейин бардык аракетимди Кыргыз Республикасынын парламентинин кадыр баркын арттырууга, ушул жерде кыргыз мамлекетине, кыргыз элине, келечегине маанилүү, керектүү мыйзам долбоорлорун, мыйзамдарды жана маанилүү мамлекеттик чечимдерди кабыл алууга өзүмдүн салымымды коштум деп айта аламын. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда стабилдүүлүк, эң башкысы саясий туруктуулуктун жетишкендигин негизинде мына өлкөбүздө өсүп өнүгүүлөр болуп атат. Өлкөбүз соңку жылдары жеке эле аймакта эмес, мындай дүйнөдө эң тездик менен өнүгүп аткан мамлекеттердин катарына кирип атат. Экономикабыз жогорулуп атат. Буга сөзсүз түрдө урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич баштаган команданын, ошондой эле кыргыз парламентинин салымы абдан чоң жана маанилүү. Анткени бардык ошол зарыл мыйзамдар, керектүү мыйзамдар ушул жерде кабыл алынып, ушул жерде ошо чечимдер жактырылып атат. Ошонун негизинде ушундай өнүгүүлөргө, өбөлгө түзүлүп атат. Анткени менен урматтуу депутаттар, бизде ушундай саясий маданият болуш керек. Саясий маданият болуш керек, эч кандай бир ыз учуусу жок. Ар кандай бир бүдөмүк ойлорго талкуу жаратпастан мен өзүм ушундай чечим кабыл алдым. Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы кызматынан өз эрким менен кетүүгө чечим кабыл алдым. Бул менин жеке чечимим. Мага эч ким басым, кысым көрсөткөн жок. Ага жол да бербеймен. Бул менин мүнөзүм ошондой. Ошон үчүн сөздү көбөйтпөйүн дедим. Бизде стабилдүүлүк болуш керек. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич баштаган саясий реформалар толук аягына чыгыш керек, саясий туруктуулук болуш керек. Мына ушул максатты көздөп, мамлекетчилдик сезим менен мен ушундай чечимди кабыл алып отурам. Мен чечимди колдоп бериңиздерди суранам. Мени Жогорку Кеңештин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 8-чи чакырылышынын төрагасы кылып, чоң ишеним менен шайлаган ушул жерде бардык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарына терең ыраазычылык билдирем. Ошол эле учурда Жогорку Кеңештин аппаратына терең ыраазычылык билдирем, аппараттын кызматкерлерине. Барыңыздар сак саламатта болуңуздар. Мен азырынча эч жака кетпейм, эч жака барбайм. Ушул жерде сиздердин араңыздарда катардагы депутат болуп, ушул өлкөнүн келечегине кызмат кылууга
даярмын. Бар болуңуздар. Рахмат. Калыс бололу, адилет бололу дейбиз, өзүбүздөн баштайлы. Мен эми азыр элдин атынан сүйлөгүм келип атат. Эл өкүлү болгондон кийин мына 2 күндөн бери Кыргыз мамлекетинде элдин баары түмөн түйшүктүү ойдун төгөрөгүндө эл абдан кыжаалат болуп турат. Бул эмне болуп кетти деп. Ушунчалык саясат тездик менен өнүгүп атат. Саясий кырдаал, саясий абал кандай болгон учурда дагы адилеттикти туу тутсак, бирөөнүн артынан бычак сайып иш кылганды токтотсок, мамлекетте саясаттын эң чоң чордону саясат ушул жерде болот. Мен мына кече күндөн бери айтып атам, ушул жерде коллегалардын баарына. Ай, каглайындар, төрагабыз турат. Нары бери чуркап, артынан бычак урмай токтотолу. Парламентте төрага эч бөлүп жарган жок. Адилеттик үчүн айтып коеюн мен. Бардыгына тегиз мамиле кылды. Кана кимди бөлдү, кимди жарды чыгып айткыла. Келгиле, А дедибем, Б дейли. Кимиңерди бөлүп жарды? Көрүнгөн ушакты, көрүнгөн саясатты зуулдап жеткирип аткандар болду. Бетке айталы да. Бетке айталы. Эл бизди карап турат азыр. Ушул 2 досту да уруштурган ушул ушакчылар болду. Президенттин жанындагы вице-премьер-министр кече чыгып алып айтып атат. Камчыбек Кыдыршаевичтин кылган ишин жөн эле жокко чыгарып атат. Камчыбек Кыдыршаевичтей болуп ошол вице-премьер элге иш кылсынчы. Соц тармактын бир маселесин түшүнбөй туруп, жөн эле блогер жүгүрүп чыгып, тиге чакырык жасап атат. Кимдир бирөө элди бөлүп жарып салгандай. Кана элдин бөлүп жарылганы? Эл бөлүнүп жарылган жок. Каглайын, Кыргыз элинен айланайын. Эл бөлүнгөн жок. Элди бөлүп жарган, мо саясатты кылган ушул бийликтегилер болуп атат. Ошол вице-премьер элди бөлүп жарып атат. Чакырык жасап атат. Мен дайым адилеттикти айтам. Тарых үчүн айтып коелу. Бүгүн мүмкүн эл душманы көрөр. Мүмкүн бизди адилеттик айтканыбыз үчүн бүгүн бир кодулоолорго каларбыз, чыдайбыз. Чоң саясатта жүрөбүзбү? Бул жерге парламентке чыдаганыңар келгиле. Кээ-бирлер жүрөт, комфорт зонадан чыкпай. Мамлекеттин майнасын алып атат. Ошонусуна курсан. Эл, Кыргыз элинин шору. Эгерде биздин саясат таза болбосо, элдин шору. 2 дос деп, мына эл 2 дос деп эркелетип айтып коет. Жакшы маанисинде. 2 достун ынтымагындан бузгандар болду. Кана кимин Камчыбек Кыдыршаевичтей чегараны чечүүдө мен ошол вице-премьерлерге айтар элем. Кыйын экенсиң, социалдык маселени биринчи орунга коюп койбойсуңбу? Президентке күйөр экенсиң, элге күйөр экенсиң. Бүт проблема социалдык маселелерде жылган. Оюңузду аягына чыгарып алыңыз. Ошон үчүн парламент чоң аянтча президент менен Камчыбек Кыдыршаевичти ымалага келтирип, ынтымакка келтире турган ушул жербиз. Кегиле бир кайрылуу кылалы. Токтотолу. Ел бир атасынан айрылып калгандай абдан кыжаалат болуп чалып атышат. Токтотолу, эми ачуучундукты кимдир бирөө айтыш керек. Мына мен ошол туруп берейин. Келиңиздер, барыбыз чогуу бир президентке кайрылуу жасайлы. Болбойт мындай деп. Чогуу келдиңер. Оор учурларда чогуу көтөрдүңөр жүктү. Жөн эле ушинтип эле Камчыбек Кыдыршаев жөнөкөй киши эмес, айланайындар. Кечетен бери күтүп атам да ошол жерде жанында жүргөндөр ошо кишинен. Бүт жыргалын көргөндөр жанында жүрүп. Бир гана Үмбеталы чыкты, рахмат Үмбеталыга. Мен кечетен бери ойлонуп атам, кимдир бирөө айтар бекен, жигиттерден кимдир бирөө мындай чыгып, ушул 2 дос урушпаш керек, жараштыралы деген сөздү айтар бекен деп аттым эле кечетен бери. Мына ошонун курмандыгы болуп отурат төрага. Бул кишинен мен бир канча жолу эч кимди сатпаган, бир канча жолу күбө болгонмун. Жигит деген жигитче кетет монтип. Мына өзүнүн арызы менен кетип атат. Мына азыр угуп отурабыз бардыгыбыз. Ошон үчүн мен келиңиздер, эми жогорку кеңеш чоң аянтча. Берге келип эле күн өткөрүп
күн тартибин карап коюп кете бербестен саясатка аралашалы. Кризистик абалда туруп берели биз дагы. Мен барыңыздарды чакырам, ынтымакка чакырам барыңыздарды. Бөлүнүп жарылууга эмес, ынтымакка чакырам. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, мына бүгүн күтүүсүз окуя болду. Мамлекеттик кызмат деген бул менчик эмес. Мамлекеттик кызматка келгенде ар бир жаран шайлангандан кеткен эсинен чыгарбай жүрүш керек да. Мына бүгүн Тургунбек Нурлан уулу өзүнүн чоң саясий эркин көрсөтүп, өз каалоосу менен акыркы окуяларга байланыштуу ушу төрагалык милдетти өткөрүп атат. Тургунбек уулу Нурлан мырза, ишиңизге ийгилик. Сиз бул төрага боло электен мурун эле 15-12 жылдан бери биз жакшы таанышпыз. Адам катары кандай адам экениңиз, кандай саясатта жеке адамдык мүнөзүңүз бар экенин билебиз. Мына бүгүн кызмат бул түбөлүктүү эмес, сиз элдин өкүлүсүз, өкүл бойдон калып атасыз. Бул трагедия кылып көңүлгө албай турганда маселе. Албетте бул үч бийликтин бир бутагы, чоң саясий орган. Урматтуу кесиптештер, Камил Абдыразаковдун азыр бир жакшы сөз айтты да. Бир жагы жогорку кеңештен өздөрүн пиар кылып, саясий окуяларга негиздүү аралашпаганы да жакшы. Түшүнүп түшүнбөй, билип билбей сүйлөбөгөнү да жакшы. Акыркы окуялар боюнча болуп аткан мына президентибиз Садыр Нуркожоевич Конституциялык сотко кайрылды. Мыйзамдуу чечим болот. Ал эми ортодо 20 жылдан бери мамлекет кантип түптөлдү, барыңыздар билесиздер. Ошол эки адамдын жанында жүрүп, көптөгөн мамлекет үчүн кызмат кылдык. Президенттин да Камчыбек Кыдыршаевич да жөндөмүн, аракетин, пейилин, мамлекетчил экенин жакшы билебиз. Камчыбек Кыдыршаевич өзүн, үй бүлөсүн тобокелдикке салып, өмүрүн сайын мамлекет үчүн эмне деген иштерди жасады. А бирок бүгүнкү күндө мамлекет кызматкерлер, саясатчылар пайдалануу убакыттан ал кишине жаман сөз айтуудан биз өйдө болушубуз керек. Биз кыргыз эли элге, мамлекетке кызмат кылган уулдарын сыйлай билишибиз керек. Кызматтабы, кызматтан эмеспи? Ошондо жаштарга келечекке стимул болот. Мен мамлекетке кызмат кылам, жумуштан кетем, элим баалап алат деген. Урматтуу кесиптештер, мен бардыңыздарды ушундай түшүнүү, билүү менен мамиле кылууга чакырам. Президентибиздин ишине ийгилик. Конституциялык сот өз чечимин берет. Кыргыз мамлекеттик күчтүү өлкөгө айланат. Адам кызматка келет, кетет, бирок мамлекет туруктуу болуш керек. Рахмат барыңыздарга. Урматтуу Нурланбек Тургунбек уулу, сиз менен кесиптеш болуп иштеп калганыма сыймыктанам. Сиздин парламенттеги жасаган иштериңизди бардык кесиптештер билет, бардык аппарат билет. Сиз парламенттеги, ушу парламенттин иштөө маданиятына кошкон салымыңыз, аппараттын ичиндеги болгон өзүңүздүн жасаган иштериңиз, ушул жердеги ынтымакты кармап тургандыгыңыз баарыбызга белгилүү. Ошон үчүн сизге терең ыраазычылык билдирип, рахмат айткым келет. Мындан ары дагы чогуу кесиптеш болуп, кыргыз элинин келечеги үчүн, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн, жалпы кыргыз эл үчүн кызмат кылабыз деген ниеттемин. Ошол эле учурда мына азыркы болуп аткан кырдаалга карата мына мен өзүм дагы оюмду айтып кетүүгө уруксат этиңиздер. Эми урматтуу кесиптештер, биз 5 жыл артка кылчайып карайлычы. 5 жыл мурда биздин мамлекетибиз кандай акыбалда эле? Мына ушул акыбалдан ушул бүткүл эл шайлаган мына биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, анын жанындагы кыргыз эл баатыры, эл сыйлаган Камчыбек Кыдыршаевич жетектеген команда сууруп чыкпадыбы мамлекетти ошол акыбалдан? Элдин жүрөгүндө муз болуп катып калган кумтөр маселеси чечилбедиби?
уюшкан кылмыштуулук менен күрөш боюнча чек араларды чечүүдө, мынагу мега долбоорлорду ишке ашырууда ушул эки адам башын сайып коюп кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн иштеди да. Мына урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен Камчыбек Кыдыршаевич уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүдө жанын тиштеп алып, өмүрүн тобокелге салып, үй бүлөсүн тобокелге салып, иштеп, маселени чечти да. Мына биз азыр уже жакшы кырдаалда турабыз да. Ал эми ошол эле президентибиздин тапшырмасы менен чек араны чечкенде кандай ошол жерде согуштук агрессия болуп турду эле убагында. Ошол кезде жанын оозуна тиштеп алып, президенттин тапшырмасы менен чуркап жүрүп чечти да ошол маселени. Мына ошондуктан мына өлкөбүздө өнүгүү болуп, мына мега долбоорлор ишке ашып, мына жаңы мамлекетибиз бутуна туруп, экономикабыз өнүгүү жолуна түшүп, стабилдүүлүк орноп, элдин мамлекетке болгон ишеними мына пайда болуп, мамлекетибиз азыр өнүгүү жолунда да жакшы. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, мен дагы баарыбызды ынтымакка чакырып кетем. Элибиз ынтымактуу. Азыр бизди парламентти карап турат. Мындай мына бизде азыркы мына элдин ошол кездеги жоопкерчилигин, түйшүгүн, ошол жоопкерчиликти мойнуна ала алган биздин эр азаматтарыбыз аз. Бул кыргыз элинин ресурсу, кыргыз элинин байлыгы булар. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, бардыгы мына Камчыбек Кыдыршаевич да өзүнүн кайрылуусунда айтты. Урматтуу президентибиздин чечимин баарыбыз аткарууга милдеттүүбүз. Бардыгы мыйзам чегинде болот деп айтты. Мен дагы ишенем. Мына парламентте да ынтымак болот. Элибиз ынтымактуу. Бардык чечимдер мыйзам чегинде кабыл алынат. Бунун бардыгы биздин өлкөбүз үчүн, кыргыз мамлекет үчүн, кыргыз эл үчүн керек. Парламент үчүн керек. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, мен толук ишенем. Ошол урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич менен, Камчыбек Кыдыршаевич менен башынан баштап бир мамлекет үчүн, эл үчүн иштеп келаткан инсан катары баарыбыздан, баарыңыздардан суранып кетем. Баарыбыз ынтымактуу бололу. Өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн, стабилдүүлүк үчүн, кыргыз эл үчүн. Рахмат баарыңыздарга.